Саламатсыздарбы, урматтуу Эркиндик YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Соңку учурларда ушул өзүнүн таланты үнү менен көптөгөн мекендештерибиздин жүрөгүнөн орун тапкан жаштыгына карабастан шоу дүйнөсүндө кыргызды дүйнөгө таанытууга бел сиңген кызыбыз Нурчолпон менен болгон маегибизди сиздерге тартуулайбыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, бөлүшүп, комментарий жазып, биздин каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Нурчолпон, Москвага куш келиптирсиң. Алгачкы эле суроом, Москвага келип өнөр тартуулайм деген планың бар беле деги? Деги эле Кремлевский дворец чоң сахнада ырдоо кандай сезимдер тартуулады? Эми негизи Кремльга келип, биздин президенттин алдында, Россиянын президентинин алдында ырдаш мен үчүн албетте чоң сыймык. Бирок мен жан дүйнөмдө эч кандайдыр бир өзгөрүү болгон жок. Анткени мен өзүмдүн көрүүчүлөрүмдү тандабайм. Эгерде дайыма эле айтам, 5 адам келсе да ырдайм, 500 адам болсо да ырдайм. Жөнөкөй көчөдөгү студенттер болсо деле ырдаймын, президенттер болсо деле ырдай берем. Мен көрүүчүлөрдү тандабайм. Анан тигиндей көрүүчүлөр экен деп дагы ички жан дүйнөмдө сезимдер алмашпайт. Мисалы, ошол эле чыгармачыл кечемди өткөрдүк, ошондо жөнөкөй эле адамдар келишти. Балким дагы кимдир бирөөлөр келип калат посольстводон деп айтышты, бирок мага эч кандай рол ойномок эмес да. Мен өзүмдүн көрүүчүлөрүм үчүн менин чыгармачылыгымды баалаган адамдардын алдында ырдаш мен үчүн жогорураак турат, бир статустуу адамдын алдында ырдаганга караганда. Москвадагы өткөргөн бата алуу концертиң бул биринчи жолку жеке концертиңби? Негизи чыгармачыл кечелерди өткөрүп турабыз. Маалы мен өзүм бышып калганда жаңы репертуарды күчөтүш үчүн. Бирок ушундай чоң 250-300 адамга биринчи жолу өткөрүп жатам. Сенин концертиңдин акысыз бата алууга арналгандыгы өзгөчө болду да. Башка ырчылардан айырмаланып, Москвада мекендештерге акысыз ыр тартуулоо кыйынчылык жараткан жокпу? Негизи мен бекерби же акчага ырдаймбы, мындай ал жагын мен карабайм. Ал жакты мен продюсерим, апам чечет. Мага неме максат коюлду, бүгүн концерт болот, эртең концерт болот. Мен өзүмдүн милдетимди, кесибимди аткарышым керек ошо. Негизи эле анан ошо уюштурган адамдарга чалып сурап калышыптыр. Кирүү акысыз деп жазылып турат, ошондо канча турат билет деп сурап калыштыр. Күлкүлүү болду бир жагынан. Мен бата алыш үчүн келген болчумун да. Москвадагы, Россиядагы мекендештерим мени угуп, мага өздөрүнүн батасын ыраазы болгондугунан берсе, мен ошого ыраазымын депчи. Ал эми батаны сатып алмак белең. Буга чейинки дарак ыры тасмасында тартылганың тууралуу, үн кошконуң тууралуу баяндап берсең? Негизи дарак ыры тасмасына мен катышып калганым бул абдан кызыктуу окуя болду. Башындасы мени эпизоддук эле ролго чакан эле жерде башында ырдап коюп эле чыгып кеткенге эле чакырышкан болчу. Мен ошол ырды даярдап жаттап ырдап бергемин. Кийинчерээк фильмде ошол той учуру болуп атканда мен ырдап чыгып кетем. Анан кийин эле башкы ролду казак актрисасы Салтанат Бакаева эмеспи? Ал дагы өзү ырдайт экен, үнү абдан кооз үнү бар экен. Бирок кыргыз тилинде ырдаш үчүн бир аз тили келбей акцент пайда болуп калат экен да. Ошого сен Нурчолпон бизге ырдап берчи ошо башкы каармандын ролун, ырларын. Анан кийинчерээк ал сени угуп туруп, акцентин тууралап, сенден кийин кайталап ырдап коет деген. Макул деп мага текстти беришкен, музыканы барганында эле коюп беришкен, 5 мүнөттүн ичинде аны кайталап угуп туруп, эми бул черновой эле вариант да деп, ооба деп туруп эле кирип эле 5 мүнөттүн ичинде ырдап чыгып кеткем. Ушундай буйрук экен. Ошол эле 5 мүнөттө ырдап койгон эле черновой эле вариант фильмге чейин чыгып кетти да. Акыры. Бирок негизи мага абдан көп эле дагы деле адамдар жазып жатышат. Ушу дарак ырында сиз ырдаган экенсиз, абдан сонун ырдапсыз, абдан ыраазыбыз. Ушул ырлар абдан бизге таасирлүү болду деп. Чыгармачылык эргүүнү кайдан аласың? Чыгармачылык эргүүнү албетте жаратылыштан, жараткандан,
жакшы маанайым болсо эргүү өзү эле келе берет. Мен өзүмдү мындай атайын отуруп азыр мына жазамын деп отурбайм да. Азыр мына обонду чыгарамын же азыр ушул ырдырдайм деп. Жок, анда мындай көңүлүм келбесе мен өзүмдү мажбурлап дагы отурсам дагы үнүм чыкпайт, эмнегедир улана бербейт да. Анан кийин кээде эргүү келип калат, түнкү саат 4 болсо дагы туруп фортепианода ойноп салам, гитарада, комузда, анан ушунда үнүм дагы кубулжуп турат, өзүм дагы абдан көзүм күйүп турат, жаны эргип каалаган ырымды каалаган образга келтирип коем да, ишимдин аягына чейин чыгам. Ал эми эргүүм жок кезде ошо өзүмдү мажбурласам да чыкпай коет. Жеке байкоо боюнча сен өзүңдү кыргыздын кыздарына үлгү катарында элестете аласыңбы? Негизи мен кимдир бирөөгө үлгү болоюн деп аракет кылбайм. Мен өзүм турган турпатым менен ушундаймын. Албетте өзүмдүн кээ бир адамдарга жакпаган өзгөчөлүктөрүм бардыр. Бирок сахнага албетте өзүңдү жакшы жагыңды көрсөткөнгө аракет кыласың. Анткени ошо сенден начар үлгү алып калбасын деп ойлойсуң да, албетте. Бирок чынын айтсам, менден бирөө үлгү алып ушундай болоюн дешин анча деле кааламак эмесмин. Андан көрө ар бир адам өзүн издеп тапсын кандай болорун. Кимдир бирөөгө жакшы көрүнгөн сапат башка бирөөгө жаман, начар сапат болуп калышы мүмкүн. Талантым бар, таанышым жок деген кепсиңар. Колдоочуң ким жана бул багытта кандай аракеттер болууда? Чоң сахналарга чыгуу жагынан. Негизи мен эң биринчи, эң башкы колдоочум бул менин апам. Апам мени ушу кичинекей кезимен эле колдоп келе жатат. Апам мага айткан: "Куренкеевке тапшыр, сен музыкант болот экенсиң" деп. Апамдын ишеничине жеткенден кийин мен анан өзүмө ишендим. Демек мен апамдын ишеничине жеткен болсом, мен дүйнөнүн ишеничине жете алам депчи. Ошого мындай колдоолор ар дайым болуп турат. Ар дайым жөнөкөй эле адамдар деле жакшы сөз айтып, сен абдан мыкты экенсиң, мен сенин ырыңды угуп ыраазы болдум десе эле, ал дагы колдоо да. Кээ бирки адамдар мисалы ошол эле радиолордон болуп калабы, мен ырларымды берип көрсөтүп калса, ал дагы колдоо. Мындай чоң бир атайын менин жолумду ачып турган адамдар болгон эмес. Ар дайым мен өзүмдүн жолумду өзүм ачып, өзүмдүн эмгегим менен, сабатым менен, профессионалдуулугум менен ушул нерсеге жетишип жатам. Мен бүт нерсеге ыраазымын. Мен өзүмдү элдин кызымын деп эсептейм. Анткени мени ушул интернетке чыгарып көрүп жаткандагы эл, ошолор баалаган үчүн тетигиндей мындай мамлекеттик концерттерге, Кремльга келип отурам азыр. Качан башка шаарларга гастролдойсуң? Деги гастролго чыгуу ниетиң барбы? Ар бир гастрол, ар бир концерт сен өзүң артист катары, музыкант катары, профессионал катары, кесүүнүн ээси катары бышканыңда ошондо болот деп ойлойм. Кайрадан Москвага бышканымда келем. Обон созуп коюуңду суранабыз биздин көрүүчүлөр үчүн. Ырдап койчу добушуңду угайын, сен ырдасаң мен кубанып турайын. Ырдап жатып бир көз кысып койбосоң, кала берем кант мегелим муңайып. Ырдап жатып бир көз кысып койбосоң, кала берем кант мегелим муңайып. Ырдап жатып күлүп кой. Көңүлүңдү негизи барбы? Жактырган инсаның дегиң келди. Негизи ошондой өзүмдүн негизимди тапсам убакыт деле болот да. Бирок мен ал эгизимди таба элекмин. Сен жактырчу инсан кандай болуусу керек? Азырынча менин толук кандуу образым, менин негизим жөнүндө кандай десем, калыптана элек. Албетте кимдир бирөөнү көрүп, ушунун бир сапатын жактырып калам. Кимдир бирөөнү көрүп, келбетин жактырып калам. Бирок менин келечектеги жолдошум ушундай болсун деген образ али толук кандуу калыптана элек. Негизи билесизби,
мен ал образды жаратпаганымдын себеби дагы бар. Мен өзүм ойлойм, менин жолдошум мага татыктуу адам болсун депчи. Биз айтабыз го дайыма, там кыздар айтышат, күйөөм сулуу болсун, келбеттүү болсун, бай болсун деп. Балдар айтышат, аялым сулуу болсун, акылдуу болсун деп. Бирок ошол сулуу, акылдуу кызга сен татыктуусуңбу деп көбү өздөрүнө суроо беришпейт да. Мен ошо өзүмө татыктуу жигитти издейм. Ошондой татыктуу жигитке өзүм да татыктуу болууну каалаймын да. Ошого татыктуу болгондо балким экөөбүздү Кудайым жолугуштуруп коеттир. Сага сөз айткандар көппү? Негизи эле мага көп айтышпайт андай сөздөрдү, андай нерселерди көп жазышпайт. Эми албетте мен сени жакшы көрөм деп комментарийлерде көп эле жазып калат, бирок мындай бетме бет өзүмө жеке антип айтышпайт. Балки айтыша элек. Жакынкы арада кандай чыгармаларды күтсөк болот? Жакынкы арада менден ошо кыргыздардын классикалык ырларынан да күтсөңүздөр болот. Ошол эле учурда көп өтпөй эле өзүмдүн автордук чыгармаларымды да күтсөңүздөр болот. Сага эркин микрофон. Урматтуу мекендештер, мен абдан кубанычтамын сиздердин алдыңыздарга келип, батаңыздарды алып кеткеним үчүн. Бул ушул бата концерти бир жагынан сиздер угуп балким рахат алсаңыздар, бир жагынан мен үчүн чоң тажрыйба болду да. Анткени айтып жатпаймынбы, өйдө деле 300 адамдын алдында биринчи жолу өзүмдүн жеке концертим мен биринчи жолу чыгып жатам. Мен өзүмдү андан да чоң сахнага даяр болгонумду сезип калдым. Ошол сезимди силер мага тартууладыңыздар, ошон үчүн ыраазымын. Аман туруңуздар, мекенге эң чоң жеңиштер менен жакын арада кайтып келиңиздер барыңыздар.